Саламатсыздарбы? Биз бүгүн изилдөө усулдары сабагынан автобиография усулу менен таанышабыз. Бул сабагыбыз мындан мурда болгон автоэтнография темасына байланыштуу. Ошонун ичиндеги бир усул болуп эсептелет. Автобиография усулу бул кишинин өмүр таржымалын, өмүр баянын өзүнүн көз карашында чагылдыруу дегенди түшүндүрөт. Бул жанр биз айткандай постмодернисттик сындан кийин абдан өнүгүп баштаган. 80-жылдарда батыш антропологиясын өтө кеңири колдонгон усул болуп эсептелет. Мунун деле негизги келип чыгышынын себеби же кеңири колдонуп калышынын себеби ошол антропология жана этнографияга айтылган сынга байланыштуу болгон. Башкача айтканда, мүмкүн болушунча болгонун болгондой баяндап ишенимдүүлүккө, ынанымдуулукка жетүү жана изилдөөчү менен изилденүүчүнүн ортосундагы бири-бирине карата мамилесине өзгөрүштөрдү киргизүү максатында колдонуп баштаган. Башкача айтканда, автобиографияны же болбосо ушул өмүр таржымалын колдонуп, буга чейин угулбай калгандардын же коомдун кайсы бир төмөнкү катмарында калып, алардын пикири эске алынбай калган учурларды чагылдыруу, кеңири чагылдыруу максатында антропологияда жана социологияда кеңири колдонулуп баштаган. Бул усулдун негизги принциби болуп же негизги эрежеси болуп, биз кызыгып жаткан өмүр таржымалы ошо кишинин өзүнүн сөзү менен, өзүнүн оозу менен айтылыш керек болчу. Бул албетте изилдөөчүгө бир топ жаңы бир ыңгайсыздыктарды жаратты. Анткени изилдөөчү бул деген өзүнүн изилдөөсүнүн ээси жана ал өзүнүн изилдөө суроосун жана өзү кантип маалымат жыйнашты өзү аныктап, анан өзүнүн жыйынтыгын чыгарчу. Ал эми бул автобиографиялык изилдөөдө изилдөөчү деги эле көп деле көрүнбөйт, байкалбайт. Анткени ал деген жалпы изилдөө суроосун гана аныктайт. Андан кийин ага маалыматты берген маалыматчы баянды толук башынан аягына чейин өзү аныктайт да. Ушул жагынан алып караганда, албетте бул автобиография изилдөөчүгө өтө көп жаңы бир мүмкүнчүлүктөрдү берген. Бир жагынан бул деген ошол мурда көп үндөрү угулбай калган катмарлардын маселелерин алып чыкканга жардам берген. Анын үстүнөн эгерде Америкадагы Чикаго мектебинин, социологиялык мектебин эске алсак, анда булар көбүнчө көчөдө калган, көчөдөгү кишилердин, мындай үйсүз жайсыз кишилердин турмушун аныктоодо же болбосо турмушу жөнүндө баяндоодо же болбосо ушул сыяктуу кандайдыр коомдон четтеп калган топтордун жашоо турмушун изилдөөдө бул автобиография өтө жакшы мүмкүнчүлүктөрдү ачканын белгилеп кеткен да. Анткени алар деген жалпылап изилдөөгө көп эле кыйынчылыктар туудурулат. Ошон үчүн жеке кишинин өзүнүн өмүр таржымалыгы ошол сыяктуу маселелерди изилдөөгө жакшы жол ачылган. Эми биз муну жалаң эле теория түрүндө айтпастан бир мисал менен келтирсек, бизде эгемендүүлүккө болгондон кийин көптөгөн чет элдик этнографтар, антропологдор Кыргызстанга келип өз иштерин жүргүзүп баштаган. Ошолордун ичинен көпчүлүк изилдөөчүлөр ушул автобиографиялык усулду да колдонушкан. Ошолордун бири болуп немец окумуштуусу Юдит Байер Кыргызстанга келип, ал Аксакалдар сотун изилдеген. Анан ошондо биздин Кыргызстандагы Америка университетинин антропология программасынын студенти Земфира Инагамова экөө Байыз апанын жашоо таржымалы деген автобиографиялык китепти жазышкан да. Негизи Юдит Байер Кыргызстанга Аксакалдар сотун изилдөө үчүн келип, Таласта бир үй бүлө менен жашаган. Ошол жашаган үй бүлөдөгү карыя Байыз апа болгон.
Албетте ал күнүгө изилдөөсүн жүргүзүп жүрүп, анан кечинде Байыз апа менен өзүнүн ошо топтогон маалыматтары жөнүндө бөлүшүп, андан кийин аны менен өтө тыгыз байланышта иштеген жана ошол эле учурда анын жашоосуна дагы көз салып жүрүп, анан кызыгып ошол апанын өмүр таржымалын жазганга киришет. Албетте бул деген кыргыз тилинде жазылган, ошо өз энет тилинде жазылган, ага деген башка жардамчылар да жардам беришкен. Эми ушул Байыз апанын жашоо таржымалынын мисалында биз автобиография деген этнографияда, антропологияда кандай жасала тургандыгы жөнүндө сөз кылсак. Бул деген чакан китеп, сиз бул китепти китепканалардан тапсаңыз болот. Бул жерде автор болуп ошо Юдит Байер жана Земфира Энагамова эсептелет. Бул изилдөөнү баштаардан мурда алар Байыз апага ушул өздөрүнүн ойлорун айтышып, анын макулдугун алышкан. Анан китепке дагы атын ушундай кылып, анын уруксаты менен киргизишкен. Эмне үчүн булар Байыз апанын жашоосун жазуу бул маанилүү деп эсептешти? Анткени бул киши Совет өзү туулган жылдарындагы айтып кетишет. Бул Совет доорунда жашап, анан Совет доору кулап, кийин эгемендүүлүк болгон кезге чейинки кыргыздардын жашоосун жөнөкөй айылдагы жөнөкөй карапайым киши кантип башынан өткөрдү, ошолорго карата кандай бир өзү ой сезимдери болду жана ошол өзгөрүштөрдү өзүнүн жашоосунда кандай кабыл алды, ошол сыяктуу суроолорду бир кишинин мисалында абдан ачык ачып бере алат деген ишеним менен ушул киши тандалган. Анын үстүнө бул кишинин өзүнүн өзгөчөлүгү бар экен. Бул автоэтнография же болбосо автобиографиялык маалыматты жыйноодо өтө маанилүү. Автобиография ошо кишинин өзүнүн тили менен айтылгандыктан, ошо кишинин сүйлөө жөндөмү жана айтып берүү жөндөмү дагы абдан маанилүү да. Бул киши Байыз апа өзү ыр жазган киши экен. Баяндоо жагынан бул өтө жакшы мындай ыкмаларга эгедер экен да. Ошон үчүн бул кишини тандап алышыптыр. Анан экинчи жагынан бул кишинин өмүр таржымалын баштаганда булар адегенде ага өзүнө мүмкүнчүлүк беришет. Сиз эмне жөнүндө айткыңыз келип атат деп. Анан бул автобиографиялык изилдөө өтө көп убакытка созула турган нерсе. Бул деген 1-2 күн келип эле анын өмүр баянын баштан аяк айттыртып ала кое турган иш эмес. Анткени ал киши өзү жашап өткөн нерселерин эстеп, ошол жашоосундагы маанилүү деген нерселерин кайрадан эске салып, анан ошолордун бүт баарын терип тепчип айтып бериш керек да. Ошон үчүн бул автобиографияны жыйноо үчүн бир нече жолу маектешүүгө туура келет. Бул деген узакка созулат. Анан адегенде ушуну баштоо, ага түшүндүрүү бир топ оңой эмес нерсе болгон үчүн Юдит менен Земфира ал кишиден эмнеден баштайсыз? Биринчи эмнеден баштасак жакшы деп ойлойсуз деп суроо беришет. Анан ал албетте биринчи кезде өзү үчүн абдан маанилүү деген темалар менен баштайт. Мисалы үчүн кыздарынын турмушка чыгуусу жөнүндө. Мүмкүн бул картайган киши кыргыз карыясы үчүн ушул үйлөнүү деген, турмуштагы үй бүлө күтүү деген эң маанилүү нерсе болгон. Ошондуктан ошондон баштаган. Бирок китептин өзүнүн структурасына келип карасак, китептин структурасы хронологиялык планда түзүлгөн. Мисалы үчүн бул 5 бөлүмдөн турат. Сиз бул жерден бул бөлүмдөрдү көрсөңүз болот. Киришүү бөлүмү, анда алар өздөрүнүн ошол маалымат кантип жыйнагандыгын изилдөөчүлөр түшүндүрүп берет. Экинчиси балалыгым, мектеп учуру жана согуш мезгили, менин никем жана үй бүлөм, колхоздогу турмуш жана акыретке даярдануу деп аталат. Бул китептин мазмунунан көрүнгөндөй, баян өзү биринчи жактан ошо Байыз апанын өзүнүн атынан сүрөттөлгөт. Ошон үчүн ал менин балалыгым же менин мектеп учурундагы жашоом деп, колхоздогу турмуш же болбосо менин үй бүлөм, менин никем деп атап атат да. Автобиографиялык усулдагы эң негизги шарт ошол кишинин өзүнүн атынан баяндалышы керек. Жана бул китептин структурасын түзүүдө же кайсы баянга же болбосо кайсы жашоодо кайсы фактор көбүрөөк маани бериш керек деген суроого келгенде, албетте чечүүчү сөз маалыматчынын өзүнө тиешелүү. Демек, бул кеңешилип түзүлгөн
структура деп айтсак болот. Албетте этнографтар муну хронологиялык багыттамада кылып берсек жакшы деп өздөрүнүн кеңешин айткан, бирок ошол эле убакта бүт бардык маалымат ошол Байыз апанын өзүнүн көз карашы менен берилген. Бул жерде автобиографиялык усулда маалымат канчалык маанилүү? Мисалы үчүн биз билебиз, эгерде биз өзүбүз жөнүндө сөз кылганда же болбосо биз жеке кишилердин, башка кишилердин жеке өзүнүн жашоосу жөнүндө сөз кылганда байкаган нерсебиз бул баары субъективдүү баян болгондугу да, башкача айтканда ал ошо кишинин өзүнүн көз карашында берилген. Бул автобиографиялык жанрда кемчилик эмес, артыкчылык болуп эсептелет. Анткени изилдөөлөрдө, башка жанрдагы изилдөөлөрдө, мисалы үчүн биз ар кандай сандык, сапаттык усулдарды колдонуп, интервьюларды алып изилдөө жүргүзгөнүбүздө, аягында келип эле биз жыйынтык чыгарганда изилдөөчүнүн өзүнүн көз карашын көрөбүз да. Изилдөөчүнүн өзүнүн кабылдоосун көрөбүз. Бул автобиографиялык жанрдын артыкчылыгы болуп, ошол изилдөөдө биз субъективдүү кишинин субъективдүү көз карашын алабыз. Башкача айтканда, ошол доордо жашаган кыргыз карыясынын, кемпирдин, апанын көз карашында бүт ошо коомдо болуп өткөн окуяларды чагылдырабыз. Мисалы үчүн, бул автобиографиялык китепте кыргыз коомунда өтө маанилүү болгон колхоздоштуруу учуру бар, согуш учуру бар, же болбосо ошол бул кемпир көп жолу кайталайт, ликбез деп, ошол совет доору алып келген билим берүү, жаңы билим берүү долбоору, же болбосо ошол ликбез жөнүндө Байыз апанын өтө жекече мамилеси жана өзүнүн өтө жекече кабылдоосу көрүнүп турат да. Ушул жагынан алганда мынчалык ишенимдүү маалымат алуу мүмкүн эмес. Демек, автобиографиялык жанр ошол жеке кишилердин көз карашын, жеке кишилердин кабылдоосун чагылдырууда өтө зор күчкө ээ деп айтсак болот. Анан окуялардын тандалышына келгенде дагы булар албетте убакыт беришет маалыматчыга. Бүгүн эмне жөнүндө сөз кылабыз, эртең эмне жөнүндө сөз кылабыз деп сурашат. Анан бул апа алдын ала даярданып, андан кийин маалыматты айтып бүткөндөн кийин дагы кайрадан ойлонуп, өзүнүн кошумчаларын улам айтып кошуп келген да. Мисалы үчүн, мен кече буларды унутуп калыпмын, мону кошуп койсоңор болот деп изилдөөчүлөргө кайрылган учурларын жазышат да. Бул абдан маанилүү. Анткени автобиографиялык жанрдын дагы бир өзгөчөлүгү болуп, бул жекече анализдин өзүн өзү талдоо деген, самоанализ деп атпайбызбы, ушул өзүн өзү талдоо деген нерсе көрүнөт да, же болбосо пайдаланылат. Башкача айтканда, ошол баянды куруп жаткан Байыз апа өзүнүн жашоосу жөнүндө ойлонуп, ошол өзүнүн жашоосун талдайт. Анан ошону талдап атып, эмне маанилүү экенин өзү тандап, чечип, анан ошол жөнүндө изилдөөчүгө айтып берет. Ошон үчүн бул көп убакытты талап кылган нерсе болуп эсептелет. Мисалы үчүн, үчүнчү бир маселе бул субъективдүүлүк. Биз айтып атабыз, автобиографиялык изилдөөдө субъективдүүлүк көп эле изилдөөгө терс таасир тийгизет деп. Бирок чындыгында келгенде бул субъективдүүлүк анчалык деле чоң маселе эмес. Анткени бизге ошо маалымат чынбы же ал аны көркөмдөп айттыбы деген нерсеге караганда, эмне үчүн ал ушундайча айтып берип атат деген суроо көбүрөөк маанилүү да. Башкача айтканда, изилдөөчү маалыматтын өзүнүн дагы анын эмне үчүн ушундай маанада айтылып жатканын, эмне үчүн ошол колхоздоштуруу ушундай кабыл алынып жаткандыгына көңүл буруп, ошону талдашы керек. Ошентип, автобиографиялык изилдөөдө кандайдыр бир талдоого келгенде, изилдөөчүнүн көрүнбөгөнү менен деги эле жанрдын өзү ушу талдоого жол ачып берет. Башкача айтканда, талдоо эми изилдөөчү тарабынан жүргүзүлбөйт, талдоо бул окурмандар тарабынан жүргүзүлөт. Анткени ал ушул автобиографиялык китепти окуп туруп, анан өздөрүнүн жашоосун эске алып, ошону менен салыштырып, анан талдоо жүргүзүшөт да. Бул автобиографиялык жанрдын өзгөчөлүгү. Мисалы үчүн, бул жерде айтып аткан согуш же колхоздоштуруу мезгили же ошол өзүнүн жаш бала чагындагы кыйналган учурларын эстейт, ооруган учурларын эстейт, ата энесинен ажыраган мезгилин эстейт, жана ошол эле убакта окуу жөнүндө, билим жөнүндө ойлорун бөлүшөт. Ушуга салыштырып окурман өзү жыйынтык чыгарат. Демек, бул усулдагы жыйынтык окурман менен ошо баяндоочунун ортосунда жүргүзүлөт.
мисалы үчүн окурмандын өзү жыйынтык чыгарыш керек. Ушул бул автобиографиялык жанрдын негизги өзгөчөлүгү болуп эсептелет. Бул өтө көп убакытты талап кылган жана өтө тактыкты талап кылган илим, анткени кайра барып бир нерселерди алынган маалыматтар боюнча ошол маалыматчы менен тактап анан жазыш керек. Негизи китеп бүткөндөн кийин дагы ошол маалыматчыга бир жолу окутуп, андан бүт баарын тактагандан кийин анан муну жарыялоого мүмкүн болот да.